Бюджеттен тышкары каражаттарын пайдаланышына аудит жүргүзүү дегенде, ошондо кайсы бюджеттен тышкары каражат дегенде бул кайсы каражат жөнүндө сөз болуп атат, урматтуу жетекчи? Эми бул жерде негизинен биз жана айтып атпайбызбы, долбоорлор менен көп инвесторлордон акча келип атат. Бюджеттен тышкаркы внебюджетный каражаттар да бар. Андан тышкары мынакей өзүбүз айтып кеттик, мамлекеттик, муниципалдык мүлктүн пайдаланышында дагы көп каражаттар пайда болот. Ошолордун баарына биз жүргүзөбүз аудитти. Рахмат. Бүгүнкү күндө канча аудитор бар? 8 аудитор, төрага. Бир төрага 9 аудиторбуз, Ооба. Ошол аудиторлордун арасында канча мырзабыз, канча айымдарыбыз бар? Айымдар жок, баары мырзалар. Бизде 2008 жылы, мына канча жыл болуп калды, 14-15 жыл болуп калды. Мыйзам жазганбыз да, ошондо конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизгенде талкуулаганбыз. Эл аралык донорлордон кредиттерди, гранттарды алганда, льготаларды сураганда президентибиз баш болуп, биз айымдарга дагы, мырзаларыбызга дагы тең укуктуу мамлекетпиз деп сөз беребиз да. Анан ошол эл аралык донорлор менен сүйлөшкөндө биз тең укуктуу мамлекет деп айтабыз. Бирок чыныгы турмушка келгенде бүгүнкү күндө мына аудиторлордун арасында, 9 аудитордун арасында бир да айымга орун тапкан жоксуздар. Эмнеге? Элвира Жыргалбековна, туура айтасыз, бирок бул биздин колдон келбейт, анткени аудиторлор жогорку кеңеш тарабынан сунушталып, жогорку кеңеш тарабынан өтүп келет. Бизден ал мындайча айтканда зависит этпейт. Анда бул жерде күнөө ошо шайлаган биздин депутаттар да экен да. Сиздер сунуштап, сиздер колдоп келет да. Урматтуу коллегалар, урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, мына ушуну укмаксыздар. Мен буну ошол акыркы жолу счетный палатага аудиторлорду шайлап жатканда ар бир лидерге, ар бир лидер фракциясына мына 90 депутаттын 19 айымбыз, ошолордун атына мына 1-2 депутат болуп биз чыгып суранганбыз да, ортодо айымдарды шайлап бериңиздер деп. Бир да айым счетный палатада жок. Айымдарды татыктуу эмес деп эсептейбизби парламент? Же айымдарга орун жок деп туура көрүп атабызбы? Канча мырзабыздын иштеген мөөнөтү качан бүтөт? Эң жакынкы убакытта кимисиники бүтүп атат? Быйыл апрель айында. Быйыл апрель айында бирөөсүнүкү, калгандары канчасына чейин иштейт? Кийинки жылы ошентип убакыт өтөр, 1-2 жылда. Урматтуу Нурбек мырзайым, төрагабызга, биякта урматтуу лидер фракцияларга дагы бир жолу, дагы бир ирет кайрылам. Мына деген келаткан 2 айда келет экен, мөөнөтү бүтөт экен. Андан кийин дагы ар жылы келет экен. Жок дегенде 70%тен кем эмес деп биз гарантия берип атабыз. Шайлоого келгенде 51% сиздерди шайлаган айымдарбыз. Кызматты бөлүшкөндө бир да лидер фракцияга ал сөз жок, ал бийлик талашканда эркектер астыга чыга алып кыйынсыңар да. Бирок бир да счетный палатага татыктуу айымды таппасаңыздар, уят менде эмес, мына мен экинчи жолу ирет парламенттен айтып атам. Уят сизде. Ушунча 1000 аудитор Кыргызстан боюнча бир да айым аудиторлорго орун таппай жатасыздар. Урматтуу лидер фракциялар, урматтуу премьер-министр, урматтуу президент, урматтуу счетный палатанын жетекчиси. Эркектердин кандидатурасын алып келгенде эске алыңыздар. Ушул Сурабалдиева эмес, биякта 19 айым каршы болобуз деп. Урматтуу депутаттар, эске алып туруп айымдарды шайлап бериңиздер. Рахмат.